карызды алганда канчалык сиз кайгырып, пикирленип, аракет кылдыңызбы? Кайтарууда 10 эсе ошондой болуш керек. 10 эсе. Сиз азыр карыз алганда күн сайын келип атасыз, күн сайын сурап атасыз, ар жерден жолуп атасыз. Канча кичпейилсиз. Карызды кайтарууда ондан 10 эсе кичпейил болуң. 10 эсе жүгүрүң. Бизге текстергерде болуп атпайбы? Мурда айтып калдылар, колуң менен бергенди путуң менен аласың. Путуң менен да ала албайсың азыр. Чүнкү путуң менен да азыр ала албайсың. Тилиң менен алышың мүмкүн өзүң айтып. Алгандай болуп атам, алайын деп атам, болуп калайын деп атат деп, ошо өзүң успокоить этишиң мүмкүн. Ошон үчүн азыр мамиле кылганда өзгөчө мусулмандар, туугандар, куда сөөктөр, мына намаз окугандар, даватка чыккандар, ажылар, өзгөчө туугандар мына мамилени кылып алсак, исламды да кичине сүйгөтүп алабыз да. Жаманаттуу кылып алабыз. Бирөө сөгүшү мүмкүн, сен мечитиң, намазың деши мүмкүн. Сен ушул ажылыгың, даватың, сакалың деши мүмкүн. Туурабы? Ошого ким алып барып атат? Болбосо сакалдын андай мамилеге тиешеси жок эле. Буну сөгө турган, буну тилдей турган. Исламдын эч кандай мамилеси жок эле. Мечиттин, ажылыктын умуран. Бирок кандай болуп калып атат? Ошон үчүн туугандар, эч кандай жаман көрбөй, жазып алдыңбы? Алгандан кийин таксиге отурган токтот. Пепси-кола ичкен токтот. Шашлык заказ бергенди токтот. Ашыкчада кийим алып кийгенди, спортивка кроссовканы жаңылап коеюн дегенди токтот. Токто, сен моюнда карыз барбы? Бисмилла, бисмилла, бисмилла. Кичинеден топтоп болсун. Алла сени көрүп турат, аракетиң барбы жокпу? Берейин деген. Анда алхамдулилlah, Алла таалам жардам берет. Дубасын да оку, мээнет да кыл. Иншалла, исрап да кылба. Куда калса.